Орусияда өткөн жыйында уюмга кошулууда айрым позициялар боюнча катуу талаш тартыштар болгонун Темир Сариев айтат. Алардын негизгилери инфраструктуралык долбоорлор үчүн Кытайдан бажы төлөмү жок жабдыктарды киргизүү жана фитосанитардык эквиваленттүүлүк маселелери болгон. Биринчиси бул Кытай-Кыргызстан келишими боюнча биз ал келишимди жакында апрель айында ратификация кылганбыз. Ошол келишим боюнча Кытайдан келген жабдыктар инфраструктуралык проекттерге поштанасы жок келиш керек. Экинчиси фитосанитардык эквиваленттүүлүк боюнча. Бул боюнча да бизде талаш бар. Бул мамлекеттер биригип атканда бирин макулдашуунун негизинде ошол системаларды кабыл алган. Ал эми бизге ушул аудит кылабыз дегендей ойлору бар. Биз айтып коюш керек, Кыргызстандын кызыкчылыгын аягына чейин сактап, бардык маселелер чечилгенден кийин гана Евразиялык биримдикке киребиз. Кыргызстандын кызыкчылыктары сакталбаган учурда эч кандай келишимге кол коюлбайт. Президент жана өкмөт буга чейин эле уюмга Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктары корголгондо гана киребиз деген билдирүүлөрдү айтып келген. Мындан кийин да кыргыз тарап ал турумунан кайтпайт. Бул жерде эч кандай эле трагедия жок. Бул кадыресе көрүнөш, себеби тиги чек араларды кайра дагы такташ керек. Бөлөк өлкөлөр менен болгон өз ара мамилебиз бар, өз ара келишимдерибиз бар. Ошонун баарын биз бир эле күндө үзүп сала албайбыз. Дагы башка бир көп маселелер боюнча мыйзамдарды кабыл алыш керек. Тилекке каршы бизде ошо мыйзамдардын баарын бир калыпка келтирип тартипке салуу бул жалгыз өкмөттүн колунан эмес, буга парламент дагы аралашат да. Кыргызстан ЭАЭПке канчалык кеч кирсе, айрыкча чакан жана орто бизнеске зыянын тийгизет. Убакыттын созулушу мигранттарды да түйшөлтөт. Анткени менен ЭАЭПтин шарттарына кылдат мамиле кылуу керектигин адистер айтат. Миграция маселесин камтыган келишимдер дагы иштебей калып атат азырынчачы, туурабы? Ошондуктан мигранттар күтүп атат да, мисалы патент болбой калып, кайра эле Орусия болобу, Казакстанга болуп кенен иштеп келебиз деп. Ошол күтүүсүн дагы биз кичине кийинчерээкке калтырып коюп атабыз да. Ошол үчүн бул эки жагы бар. Бирок шашып азыр ушунун баарын алыш үчүн кирип кетип, анан келечекти ойлобой ошол эле биз аудитке макул болуп койсок, же болбосо жанагы Кытайдан келген продукцияларга льгота болбосо, ошол жөнүндө айтып атпайбы? Биз деген өзүбүздүн позицияларды абдан алыс кылып коюп атабыз да. Макулдашууларга келе албай жаткандыктан документтерди ратификациялоо узарып кетиши ыктымал. Бул өз кезегинде Евразия экономикалык биримдик аймагында чек аралардын ачылышын 2-3 айга кечеңдетиши мүмкүн дейт эксперттер. Альбина Сулайманова, Бекназар Шерманбетов, Коомдук биринчи канал.